Чоңалай жаштар демилгеси 2015-2016 окуу жылындагы мектеп бүтүрүшүлөр үчүн Чоңалай районунда кесипти туура тандайбыз аттуу долбоору менен төмөндөгү бөлүмдөр боюнча иш алып барышты. Билимдин маанилүүлүгү жана кесипти туура тандоо. Чындыгында зарылчылык кайсы кесиптерге келип атат? Азыркы мезгилде биз Чоңалайда өзүбүздүн элибиз баары билгендей эле мал чарбачылык жана дыйканчылык, ошондой эле туризм тармагы менен өзүбүздүн районубузду өткөрсөк болот. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу ыкмалары. Жалпы республикалык тестирлөө өзүңөр билгендей эле бул 15-жолу болуп жатат. 15-жолу өткөрүлүп жатат республикада. Бул негизинен эки бөлүктөн турат. Негизги жана кошумча предметтерден. Жогорку окуу жайлардагы жана орто кесиптик билим берүү мекемелериндеги заманбап адистиктер. Кыргызстанда 50ден ашык жогорку билим берүүчү окуу жайлар бар. Бул окуу жайлар жогорку билим берүүчү 50ден ашык болсо, 30дан ашык жана чогуу алганда 80ден ашык орто билим берүүчү окуу жайлар бар. Булар лицейлер, колледждер, училищелер, институттар болуп турат. Эми жашоодо ар түрдүү нерселер болуп турат. Биз кээде жогорку тестке тапшырганда ийгиликсиз болуп кала турган болсо, биз аны өз каалаган окуу жайга өтпөй калгандан кийин эч качан чөкпөшүбүз керек. Биз сиздер алган балл менен, же болбосо сиздер ушул эсепте алган билимиңиздерди дагы бир жолу сынаганга уруксат. Жаштарды адеп ахлактуулукка үндөө. Ата-энебиз ар күнү көзөмөл сайын кыйратып жүрөт, урматтап жүрөт. Эң бийик адам ошол. Долбоорлордун артыкчылыгы өтүлгөн тренингдер бир гана бүтүрүшүлөр үчүн эмес, алардын ата-энелерине дагы арналды. Чоңалай жаштар демилгеси үстүбүздөгү жылдын 4-апрелинен баштап 8-апрелгече Чоңалай районунда болуп келдик. Бул барыбыздагы негизги максат, негизги маселе ушул 2015-16 жылдагы мектеп бүтүрүүчүлөрүнө туура кесип тандайбыз деген аталышта болду. Бул долбоордо биз 4 нерсени карап алдык. Биринчиси билимдин маанилүүлүгү жана кесип тандоо. Экинчиси жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу, андагы сырлар. Үчүнчүсү ошол жогорку жана орто кесиптик билим берүүчү мекемелердеги Чоңалай районуна тиешелүү заманбап адистиктер. Төртүнчүсү жаштарды адеп ахлактуулукка чакыруу деген маселени карадык. Бул долбоор Кудай буйрса ийгиликтүү ишке ашты, элибиз жакшы кабыл алды. Бул долбоордо дагы бир өзгөчөлүк десек болот. Быйылкы 8-класстан баштап 11-класска чейин мектеп окуучулары менен, андан сырткары ошолордун ата-энелери менен чогуу биргеликте жолугушуу болду. Жолугушууда биздин мыкты командабыз жакшы бир элге пайдасын тийгизди деген үмүтүбүз чоң. Андан сырткары биз бул барууда дагы бир долбоорду ишке ашырып келдик. Ал 40 СМС маалыматтык порталды ачтык. Чоңалай районуна тиешелүү. Тактап кетсек, чоңалайлыктарга гана байланышкан маселелер, чоңалайлыктар гана катталат бул маалыматтык порталга. Куран аяттарынан, пайгамбарыбыздын хадистеринен, учкул сөздөрдөн, андан сырткары алып сатуу жана башка ушундай бир жеңилдет жашоого бир жеңилдетилген иш-чараларды жүргүзүп турабыз. Мындан сырткары биз ушул долбоорду ишке ашырганга чоң салым кошкон өзүбүздүн чоңалайлык агаларыбыз да жакшы жардам беришти. Алар Гожон Адилов агай, Шамат Сапаев, Шергазы, Ашимов агайларыбыз бизге жакшы колдоо көрсөттү. Андан сырткары бизди ошол акимибиз, ошол эле билим берүү, райондук билим берүү бөлүм, жалпы ушул мектеп директорлору, жалпы эле чоңалайлыктар жакшы кабыл алып, жакшы колдошту. Учурдан пайдаланып, биз ушул чоң ыраазычылык билдиребиз Чоңалай жаштар демилгесинин атынан. Андан сырткары биздин кыла турган бул алгачкы кадамыбыз болду. Мындан кийинки кадамдарыбызда дагы кыла турган иштерибиз өтө көп жана ишке ашыра турган долбоорлорубуз да арбын. Кудай буйруса, барыбызга Кудай ийгилик берсе, бул нерселерди биз ишке ашырабыз деген чоң максаттарыбыз, үмүттөрүбүз, тилектерибиз бар. Район боюнча 3 айыл өкмөткө караштуу 17 орто мектепте пландалган программа толугу менен ишке ашты. Жыйынтыгында долбоорлорду иштеп көтөрүп чыккан жаштарга жалпы Чоңалай эли алкыш айтып ыраазычылыгын билдиришти. Көрдүңөр, сыйынтаны просто мен ыйланып келди. Ушул балдар окууларын таштап, сабактарын таштап, өзүнүн ишин таштап, ушундай келип бизге насаат айтып, жол көрсөтүп атканына мен абдан сыйынтам. Mana şu yaşlarda halka sürüp atayın vaktınlarda, altınday vaktınlarda bölüp gelipsine biz aptan razıyız. Şunu bildirip koyalım dedim.